Анжелика Кайратова Бишкек шаары бир нукка түшүп бара жатат. Ырчы Анжелика Кайратова Бишкек шаарында дары-дармек боюнча абал бир нукка түшүп калганын маалымдады. Бул тууралуу ырчы өзүнүн социалдык баракчасында билдирди. Бишкек шаары бир нукка түшүп бара жатат. Дары-дармектер дарыканалардан караштырсак табылып жатат. Ал эми региондордогу суранышта. Кайрылуулар мени сапарга чыгуума себепкер болду. Балыкчы шаарына жөнөйбүз дегенде эле Назим аттуу жаш бала 30 000 сом көтөрүп келе калды. Даярдалган кайрымдуулук медикаменттерге анын үй бүлөсүнөн кошумча дагы керектүү коргонуу костюмдар, дарыларды кошуп дароо жөнөдүк. Бизди Балыкчы шаарынын вице-мэри жана эң алдыңкы активист байкелер тосуп алып, жакшы жана орчундуу маалымат берип, алар дагы жөн отурбай обсервация ачып, акча топтоп жатышканын айтышты. Андан соң биз Чоң Сары Ой айылына барып, күчтүү мед айымдарыбыздын элге жардам берип, бири-бирин айыктырып, бала бакчаны обсервацияга айландырышканын көрсөтүп, бизге дагы алакан жайып, чын жүрөктөрүн бата беришти. Жалпысынан Түпкө, Караколго, Жети Өгүзгө, Ак Сай айылына Оксопор жана башка керектүү жардамдар берилди. Улан Саламатов жана Аскат ыктыярчы батырлар бир жумадан бери туура багытта даярданууга салым кошууда. Жаратканыбыз баарын көрүп, ыраазы болууда деп ишенем. Дагы да болсо кайрымдуулук сапарды улантабыз деп маалымат берди ырчы. Маалымат булагы Заман Чекит KG. Адамды кантип кечире билиш керек. Белгилүү блогер Назира Айтбекова өзүнүн көрмандарына ар дайым кызыктуу постторун бөлүшүп, айрымдарына да адамдарга керектүү психологиялык жактан маанилүү учурларды сунуштаганы менен өзгөчөлөнөт. Төмөндө блогердин кечиримдүүлүктүн мааниси жөнүндө жазгандарына көз жүгүртсөңүз болот. Мен кантип кечиргенди үйрөндүм. Бир кесиптешим бар эле, жолтоо болуп жакшы эмес сөз айтып, ишиме бөгөт койгон жагынан мыкты болчу. Ага мен аябай таарынып жүрдүм. Анткени жашоомдогу бут тосу түшүнүгүн эң алгач ошол адам киргизген. Энемдин колтугуна жаңы чыксам, андай түшүнүк түшүмө да кирчү эмес эле. Бир күнү бир ак кийинген чоң эне түшүмө кирди. Аны мурунку статустарымда жазгам. Көп нерсени жеңиш үчүн жан дүйнөңдүн актыгын көп болуш керек экенин түшүндүрүп кеткен. Анан мен кечиримден баштагым келди. Жатаарда ал адамды элестетип, кечирдим, бар жогуна рахмат, мени да кечир дей бердим. Менин да тилим оңой эмес да, бетке чабар мүнөзүм менен аны көргөндө далай нерсе тибирегем да, кечирим сурап, кечирдим дей бердим. Ал мурун түшүмө киргенде тултуктап сүйлөнчүмүн. Кадимкидей денем жайрылып кетчү. Кылган арамдыктарын сүйчү эмесмин. Анан бир күнү түшүмө кирди. Кадимкидей аны көргөндө күлүп, кучактап, жакшы сөз сүйлөп атыптырмын. Анан бир салтанатта өмүрүмдө көрдүм. Эң нерсе болбогондой учураштым. Чүйрүйгөн да жаман көргөн да жокмун. Ошондо кечиргенимди түшүндүм. Кечирип кое берген адамга терс эмоциялар иштебей калат экен. Ага жакшылык каалап, боор тарта баштайсың. Анын кемчиликтери менен кабылдайсың. Азыр ушул статусту жазып олтуруп, ал адам мага кандай гана чоң устат болгонун түшүндүм жана жүрөгүмдүн түпкүрүнөн ыраазы болуп кеттим. Анткени ал, биринчи, бут тосу түшүнүгүн киргизди. Өзүңдүн жок териң менен сезгенде башка адамга андай кыянаттык жазбайсың. Экинчи, эң чоң сабагы кечиргенди үйрөттү. Муну андан башка адам мынчалык үйрөтө алмак эмес. Үчүнчү, адамды кемчиликтери менен кабылдаганды үйрөттү. Мен мурунку жашоомдо сөз кылсам, кое бере элексиң дешет, а менин сезимим кое бердиң, кечирдиң дейт. Анткени чын ыкласым менен бакыт, жакшылык тилей алам ага. Жашоодо көп жылдан бери эки ажырым жолдо жүрсө дагы, бири-биринин атын укканда чачтары түктөйүп, нерви кашайып титиреп кетет. Менимче алар кое бере электер. Анткени жек көрүүнүн артында айтылбай калган сөздөр, билгизе албай калган сезимдер, таарынычтар көп. Бир адам сиздин ичиңизде жек көрүүнү козгоп атса, сөзсүз эмнеге антип атат деп ойлонуңуз. Кечирим өзүнө кылган эң чоң жакшылык. Маалымат булагы Заман Чекит KG.